Урматтуу ата энелер, кайдыгер карабай, жаш балдарды жаратылышка, эс алууга чыкканга тыюу салыңыздар. 25 майда акыркы коңгуроо аземи салкка айланган салтанаттардын бири эле. Тилекке каршы 2019-2020 окуу жылында 16 марттан тарта аралыктан окуу жүргүзүлүп, коом үчүн көрсөтүлгөн жалпы тартипте жашап жатабыз. Ар түрдүү кечелерди уюштурбай, тоого чыкпай, сууга түшпөй, алдыдагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдадым. Май айынын акырында окуу процесси аяктап, окуучулар, өзгөчө бүтүрүүчүлөр жаратылышка, тоо ташка, эс алууга чыгабыз деп бир нерселерди уюштуруп жатышы мүмкүн. Сиздерден суранат элек, ошол нерсеге өзүңөр кошулбастан кайра бизге ошол нерсени алдын алууга жардам берүүңүздөрдү суранат элек. Себеби ошол эс алуу учурунда өспүрүмдөр бир кырсыкка кабылып калышы мүмкүн, эртең акыры өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Я прошу всех соблюдать режим самоизоляции и усердно готовиться к ОРТ, потому что мы должны понимать, что если мы начнем терять время, то мы должны задумываться о последствиях. Биздин сиздерге кайрылып жатканыбыздын себеби 25 май акыркы коңгуроо болбойт. Үйдө болуңуздар. Илдеттен эң оңой арылуу жолу бул үйдө отуруу. Бүтүрүүчү балдарыбызды эч кандай эс алууларга, экскурсияларга, кечелерге жөнөтпөйбүз, ошондой эле уюштурбайбыз. Ушундай урунтуу учурларда Кыргыз Республикасынын ар бир жаранын тынчтыгын, ден соолугун камсыздоо максатында өзүнүн ак эмгеги менен кызмат кылып келе жаткан милиция жана медицина кызматкерлерине өзүмдүн атымдан жана мектеп жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдирем.